Туугандар, саламатсыздарбы? Оштон сатыла турган жер көрсөтөбүз. Кызыл китептүү айыл чарба багытындагы жер. Жалпы аянты кызыл китеп боюнча 80 сотук, бирок ашыкчасы менен. Аябай кенен сонун жер экен. Бул жерде баг да бар. Баг дегенде ылдыйракта 20 түптөй кокон гилас бар. Мөмөгө кирген. Бир 7-8-10 жылдык дарактар. Андан сырткары мына бул катарда көрүп турасыздар. Эки катар эгилген 300 түптөй тереги бар. Бул дагы мына ишке жарап калган теректер. Андан сырткары мына жерде жердин баш жагында 15 түп дагы кокон гиластары бар туугандар. Булар дагы ушу 7-8 жылдык да. Айланасы бүт сетка тосмо менен тосулган. Жер бош жер көрүп турасыздар, чөп орунду. Анан эми бул жерди сонун кылып бак кылсаңыздар болот да. Айыл чарба багытында бул жерди өтө сонун кылып иштетсеңиздер болот. Суу жогорудан келет экен. Дареги Оштогу Мады айыл өкмөтүнө карайт. Ош Бишкек жолунун боюндагы Учкун айылы менен Мады айылынын ортосундагы Жоош айылында жайгашкан. Мады айыл өкмөтүнүн территориясы, тагыраагы Учкундагы мал базардын жанындагы жер. Тетиги теректер саргайып турат, көрүп турасыздар. Ошол саргайып турган теректердин нар жагында Учкун мал базары. Мал базарга кошуна деп койсок болот да. Учкундан, Ош Бишкек жолунан светофордон жогору көтөрүлүп чыгып келе жатканда жаңы будалыктын поворотуна жетпей, эки дүкөн катар турат. Жанында мечит трансформатор бар. Ошол жерден эле оң тарапка бир аз ылдыйракка бир 500 метрдей кирет экенсиздер да. Азыр биз мына колодус контейнер турат, ушул жагынан кирдик. Жолу ушул жагынан киргенде эле мына бул жактагы көрүп турасыздар, ушу 15 түп кокон гиласка туш болдук да. Жогору жагы мына наркы кошуна менен орто сетка тосмо менен тосулган. Эми бул жагын көрсөтөлү, келиңиздер. Бул жакта болсо жалпы ушу 4 катар терек эгилген экен, ортосу сетка тосмо менен бөлүнүп, нар жагы 2 катары кошунаныкы, бул жагы 2 катары ушу жер ээсиники да. Мына теректердин ортосунан арык бар экен, мынаны караңыздар. Арыктан суу өтөт экен. Суу бүгүн эле токтоптур. Бул бир катар суу кетет. Мына жактан экинчи катар суу кетет туугандар. Көрдүңүздөр? Теректердин ортосунда дагы арыктар бар экен. Ана мына ортого сетка тосмо кылып койгон. Нар жагы кошунаныкы 2 катар, бул жагы сиздердики 2 катар. Жалпы ушу ишке жараганы 300 түп терек бар экен бул жерде. Орто эсепте. Аябай жакшы жер экен. Буюрса ушу баягы ата бабадан калган жакшы сөз бар го. Жакшыдан бак калат, жамандан дак калат депчи. Биз негизи мына бак жандуу калкпыз. Дыйканчылыкка, багбанчылыкка жакынбыз, туурабы? Ушул жерди алып бир гүлдүрөтүп, бир 3-4 жыл мээнет кылып койсоңуздар болду да. Мына оң жакты көрсөтөлү, кошунанын багындай өтө сонун бак болот. Бир аз 1-2 жыл мээнет кылып койсоңуздар. Анан бир жак чекесине контейнер коюп, жанагы жеңил конструкция менен жыгач-пыгачтан үй куруп койсоңуздар болду. Ушул жерде жашап маза кыласыздар. Суу жогору жактан келет. Бул жерди сонун кылып иштетесиздер ушу. Кокон гилас бак кылса болот бул жерде, алма бак кылса болот, жүзүм бак кылса болот, дагы эмне кылса болот бул жергечи? Өтө көп нерсени кылса болот. Кыскасы ушу жерден өсүп чыга турган нерсенин бардыгын кылса болот бул жерге. Көрүп турасыздар, чөп орунду, биринчи орумуну оруп алыптыр. Азыр эми экинчи орумуну эми орот окшойт менимче. Бир аз баягы себелеп эле чыгыптыр. Калганын эми баягы козу-позуну киргизип койсо деле оттоп жок кылчудай да. Жердин узундугу, мен кызыл китебинин көчүрмөсүнү көрдүм. Узундугу 245 метр деп турат. 250 деп кое беребиз, средний. Ал эми туурасы 50 метр экен. 50 метрден көп экен өзү. 50 метр деп коебуз да. Мына караңыздар, бул жерде да бир 20 түп кокон гилас дарактары бар экен. Мына бул жактан башталат. Кокон гилас 3 катар эгилиптир. Бир 20 түптөн ашыгыраак кокон гилас бар экен да. Ылдый жагы эми ылдыйдагы ошо талдын бер жагындагы дарактарга чейин барат да. Ошо талга чейин деп койсок деле болчудай окшойт өзүчү. Жок, талга чейин оно кошунанын багы бар экен, ошол жерге чейин экен да. Көрдүңүздөр, ушул жер шашылыш түрдө сатылат. Баасы $50.000 кеми бар. Нак акчага сатат экен. Вариант жок. Машина-пашинага келип сурап атыптыр. Бирок ага вариант кылбай атат экен. Ээси себеби сарай салып атам, баягы курулушка акча керек деп атат. Ошон үчүн эле сатууга коюп атат да. Болбосо кармап турсам деле, бак кылып койсом деле ушу жакшы болмок деген сөзүн айтты да. Ушул туугандар 80 сотук жер документ боюнча. Ал эми андан ашыгыраак экен бул жер.
Сонун пайдалансаңыздар болот. Баасы 50 000 доллар, кеми бар, сүйлөшөсүздөр. Бул жагы Мадыдан Учкунга келе жатканда, ал эми бул жагы Учкундан Мадыга келе жатканда ошо эки дүкөн бар. Ошо эки дүкөндүн жанында мечит бар. Мечиттен өтүп эле оң тарапка жаңы будалыкка бурулган жерден оң тарапка ылдыйга бурулуп туруп эле мына Мал базар жакка келесиздер. Мал базардын жанында болуп калат да. Только жогору жагынан айланып келет экен. Ушул жер суу бар, сонун жер. Айланасы бүт ошо кошуналардын багы. Сиздер дагы бул жерди эми алгандан кийин мындай саргайтпай, бул жерге мээнет кылыңыздар. Бир 10 катар алма эксеңиздер, маза сиздердики болот. Өмүр бою сиздерди багат дагы, сиздерге бир өзгөчө бир мотивация тартып алат бул жерчи. Бак адамга кадимкидей энергия берет да. Ошол сыяктуу. Бак кылып коюңуздар, энергия аласыздар. Кыймылдайсыздар, кан жүгүрөт, ден соолугуңуздар чың болот. Бизнес болот, пайда болот, сонун болот туугандар. Көрүшкөнчө, аман болуңуздар.